Түз эфирде мен Кайра Алтын Арыстанбекова. Мен азыр Бишкек шаарындагы Октябрь райондук сотунун алдында турам. Бул жерде көзү азиз акын Темирлан Ормуков байкенин соту болду. Саат 11-де болмок, анан 11:30 боло элек, бат эле 15-20 мүнөттө сот бүтүп калды. Буга чейин Темирлан Ормуков байке өтүнүч келтирген экен. Ошол эмне деген сот процесси? Ошол боюнча мен бир-эки суроо берейин. Темирлан байке. Темирлан байке, мынабу азыркы болгон сот башында эмне болду эле? Кыска нуска түшүндүрө кетсеңиз. Бул баягы 2016-жылкы Бекештин арызы боюнча мен үстүмөн жана иш козгоп Атамбаев кыз жазгандан кийин. Ошол 2,5 жылдан бери боло элек, бүтө элек. Бүтө элек. Анан акыркы былтыр 1 жыл мурун августта сотко келбей койдуң деп камасын деп чечим чыгарып. Камаган, э? Ооба, анан мени камап, ошол чыккандан кийин биринчи жолку процессибиз ушул болду. Анан мен бүгүн өтүнүч келтиргем. Сотко ишенбөөчүлүк жарыялагам. Себеби соттун алмаштыруу. Себеби бул кылмыш ишинде Дастан Бекешев мен Атамбаевга жазган ырымдан тышкары 3 ырымды алып келиптир кыргызча. Жана Кемалды Кокуй деп Конституция жоголгондо жазган ырым, Аруу затым, анан Коштошуу Байсы деп Индира Жолдобаевага арналган пародия. 3 ырды алып келиптир. Анан бул иш материалда кыргызча болгондон кийин кыргызча ырды бул Авчиалиев өзү Курт улутундагы жалаң орус тилдүү адам экен. Орус тилдүү адам түгүл, кыргыз адамдын кээ бирлери түшүнбөйт ырлардын маанисин, негизинен. Буга опту кыргызча билген адам керек деп өтүнүч киргизгем. Темирлан байке, айтсаңыз, тиги буга чейин ошол сот процесси канча болду? Анан ошонун бардыгында орус тилинде жүрүп аттыбы? Орус тилинде эле башталып эле, анан адвокат келбей коюп, прокурор келбей коюп, ошо жылдырылып аткан. Канчадан бери созуктурулуп келатат? Мына быйыл 1 жылдан ашты, 2 жылга кетти да. Анан өтүнүчүңүздү эмне дешти бүгүн? Өтүнүчүмдү канааттандырып башка судьяга өткөрүп бермей болду. Анткени бул жерде күбөлөр дагы, тергөө иши да кыргызча жүргөн экен. Кыргызча көрсөтмөлөр берилген экен. Анан переводчик жалдабаган, акча коротуп отургандан көрүп, судьяны алмаштырып койгон жакшыбы? Не деди, канааттандырдыбы? Канааттандырды, эми башка судьяга өткөрүп берем деди. Дагы бир нерселерди окуду го, ошону мен түшүнбөй калдым. Сиз түшүндүңүзбү? Мен түшүндүм, ошо жанагы неменин мен биринчи алгачкы немесинде өтүнүчтү негиз издеп тапкан, сотту четтетүүгө негиз жок, бирок соттолуучунун субъективдүү ою болгондуктан өтүнүч канааттандырууга жатат деп. Субъективдүү мнение деген ошол жана ырлар боюнча мен жазгам, кыргызча орус өтпөш керек деп, орус тилдүү адам кыргызча ишти алып барбаш керек деген гана оюм болгон, түшүнбөй калат деген ойчу. Анын үстүнө ырлар болчу да, ырдын маанисин түшүнбөй калышы мүмкүн, э? Анан бул жана Бекешевке жалган маалымат бергенсиң, жалган жалаа кылгансың деген айыптоо болуп атпайбы? Анын баарын тергөө ишинин баары кыргызча болгон, көрсөтмөнүн баары кыргызча берилген, түшүнүк каттын баары эле кыргызча экен. Анан бул кантип түшүнөт? Темирлан байке, Бекешев эмнеге сотко катышпайт? Катышып атабы, келип атабы? Эми андай касиеттүү адамдар келбейт, ал адвокат эле келет, өзү келбейт. Эми жанагы эме боюнча айтсаңыз, баягы чака тыйын боюнча айтсаңыз, ошол тыйынды кимге беришиңиз керек болчу? Анан ошол тыйындардын тагдыры кандай азыр? Тыйындардын тагдыры ошо үйдө. Жолтуп сот иш токтотулган. Бул тыйындар себеби бул башка сот. Бул сетке тиешеси жок. Бекешев кылмыш ишин козготкондон кийин өзүнчө да сотко берген. Жарандык негизде. Ага негиз болуп Атамбаевдин жана мен Атамбаевга жазган ырымды баш прокуратурага алып баргандан кийин мен элге кайрылып, коомчулукка кайрылганда, журналисттер келгенде мен гезиттерге интервью бергем. Ошол жерде баарын айтып бергем, кандай болгонун. Атамбаевдин ыры жөнүндө жазылган. Анан ошол эки статьяларды алып барып сотко берип таштаган. Ал жерде сот менин катышуумсуз өткөн, мен 2 жыл процесске катышкам. Анын мен жокто чечим чыгарып коюп 50 миң төлөйсүң, взыскать деп өндүрүүчү. Анан ошолду мен шаардык сотко апелляция тапшырып, андан 50 миң сом жана тыйынтып чогултуп алып неметкен болчумун да. Анан азыр булар неметкен эмес, убагында алган эмес. Азыр келиптир сот аткаруучу, анан Бекештин адвокаты бербей атат. Мен айтып атам, мен акчаны алып келип берүүгө милдеттүү эмесмин. Акча үйдө турат, келип өздөрү санап, өздөрү алсын, протокол түзүп ошол жерде. Мен жеткирип берүүгө милдеттүү эмесмин. Керекпи, келип алып алсын. Десе ал Бекештин адвокатынын өзүнүн оозунан уктум, ал киши инвалид келе албайт дейт. Ошо келе албайт деп, ошо келе албайт. Акча керекпи, келип алсын. Же болбосо мен ал 1 сомдуктарды кайра 50 тиындык кылып майдалатып, азыр 3 чака болуп турат, 6 чака кылып коюп коем анда. Темирлан байке, айтсаңыз, жанагы жогорку соттун 3 судьясына кылмыш иши козголгонбу? Азыр ошол акыбал кандай, кырдаал? Ал жерде негизинен башында дүңгүрөтүп, Өткүрбек Жамшитов байкебиз, баш прокурор катуу киришип,
элдин баарына жарыялап салып 3 судьяга впервые Кыргызстане деп СНГ боюнча Верховный суд козголду деп дүңгүрөтүп таштап, анан тартип комиссиясына өткөрүп бердик деген маалымат берген болчу. Мен баш прокуратурага да бардым, тартип комиссиясына да бардым. 3 судьяга эмес, негизи по факту козголгон деп СИЗОдогу эле бир аялды күнөөлөп атышыптыр. Анан азыркы күнү мен бул жерде ушул сотко байланыштуу менин көрсөтмө беришим же бербешим, эгерде мен бул жерде бул соттон эгерде 3 судьяга каршы показания берсем, ушул сотто мени күнөөлүү деп табышат. Мен актабайм. Мен негизинен эч кандай күнөө кылган эмесмин. А 3 судьяга каршы показания бербей койсом, анда бул жерде актарышат. Бирок мага мен ошон үчүн айтып жатам, мен актагандыма кереги жок. Мен бул судьяны алмаштырсам, башка судья болсо, мен 3 судьяга деле каршы показания берем. Жооп берсин алар деле. Себеби карапайым адам кымындай ката кетирсе, тимиран чоң сөз кылып, соттон сотко сүйрөшүп, баланчаны буздуң деп кагаздан кагаз толтуруп, актын акт толтурушат. А өздөрү мындай бузганда, мыйзам бузганда, мыштай болуп унчукпай калышат да. Анан азыркы күнү мен ошо барып дисциплинарный комиссияга барып сурап, неге неметпейсиңер ушуну? Эми сөзсүз эле же мен митингге чыгышым керек, же мен кыйкырып сөзсүз ыр жазып, Сооронбайды сөгүп эле ыр жазып чыгышым керек. Кандай? Өзүңөр кыймылдабайсыңарбы мындай? Мен сөзсүз ишим мыйзамдуулук орнотуш үчүн сөзсүз президентти жамандашым керекпи, же премьер-министрди жамандашым керекпи? Ошондо реакция болот деп анан болуппу деп айтып барсам, ГКМга чакырышты. Анан Бараканов деген адвокат экен, тергөөчү экен. Ал азыр түшүндүрүп берди, ишти тергеп жатабыз, сиз азыр көрсөтмө бересиз, биз иликтеп чыгабыз. Анан тартип комиссиясына кайрылып, ошол 3 судьянын кол тийбестигинен ажыратуу маселесин көтөрөбүз деди. Анан эгерде кол тийбестигинен 3 судьяны ажыратып берсе, тартип комиссиясы, биз уже ишти козгоп толук кандуу тергөөнү жүргүзөбүз деди. Андан бери 3 ай өттү. Андан бери 3 ай өттү. Ал айтып атпаймынбы, өзүм барып да чуркап неметкен үчүн неметти. Анан мен да Токпаеваны да сотко бердим. Ошо жогорку соттун төрайымын, анан 3 судьяны кылмыш немесинен тышкары. Анткени бул жерде өзүңөр деле байкап атпайсыңарбы, акыркы мезгилдердеги кенедей сөз үчүн деле, же бирдеме үчүн эле Атамбаев жана Занозанды 3 миллион 4 миллиондорго айыпка жыгып эле сотко берди. Ага караганда мен 12 күн ашыгы менен түрмөгө отурдум го. Мен деле моралдык зыян талап кылган укугум бар да. Мен моралдык зыян ар биринен 2 миллион сом өндүрүп берүүсүн өтүнүп сотко кайрылдым биринчи марта. Ошондо 4 судьядан. 4 неме Токпаеваны кошкондо 4. 4 жоопкер болот. Анткени Токпаеванын өзүн сотко берген себеби баардык нерсенин башатында жетекчи турат да. Эмне үчүн мындай шалаакылык кылышты 3 судья? Эмне үчүн ушундай кайдыгерлик карап мыйзам бузууга алып келди? Себеби жетекчи караган эмес да. Жетекчи баягы неме сыяктуу эле да. Бул мамлекетте үй бүлө сыяктуу да. Ар кандай уюм деле үй бүлө сыяктуу. Эгерде үйдө атанын тарбиясы начар болсо, балдары начар чыгат да. Ошол сыяктуу эле судья карабагандан кийин тилер албетте тартипти бузат. Ошон үчүн ушундай болуп азыркы кезде сотко берип күтүп жатам. Мына ушул жумада тергөөчү чакырам деген, ГКМ менен тергөөчүсү. 3 судьянын иши боюнча. 3 судьянын иши боюнча чакырам деген. Эми адилеттүүлүк орносун, Кудайым ошол чындыкты орнотсун, болбосо баягы бузулган тагдырлар, ден соолуктарды көргөндө жүрөгүң ооруйт экен. Сизге сабыр тилейм. Чоң рахмат.